сөзүнөн, бирөөнүн мүнөзүнөн, бирөөнүн түшүнөн сабак ал демекчи. Биз дагы ушу көкүрөгүбүздөгү бир ойлор ушу улуу журтка таасир береби деп аракет кылып келебиз. Урматтуу улуу журтум, улуу кыргыз чыныгы сөздөр, чыныгы иштер, чыныгы күчтөр менен гана сакталат дейт. Ушу кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу, жөнөкөй, касиеттүү болгондуктан касиеттүү 21-кылымдын же болбосо ошо жаңы доордун кабарлары кыргыз элине ар тараптан түшүүдө. Кыргыз улуу эл, улуу журт, кыргызды дегеле улут дегенге болбойт деп айтылат. Себеби бул журт же болбосо ис же уютку. Улуу кыргыз уютку боло билбесе, ууланып өчөт, өзөгү соолуп, сасык сазга айланат. Уютку болуп, орто кеңеш түссө, ойлонуп койсо эле эл аткарат. Адамзаттын акыреттик ээси болот. Улуу кыргыз улуулугун сезбесе, кунучат, абийири төгүлөт, жеринен, элинен айрылат, түбөлүк тозокто калат. Улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыйпыл болуп жоюлат дейт. Ансыгандай ошо мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, дүйнө элинде кыргын кырсык, табияттын кырсыгы, пикир келишпестиктер, үй бүлөдө, мамлекет аралык мунун баары бекеринен болуп аткан жок. Адамзаттын ойлоп чыккан мыйзамы 21-кылымда адамзатка ажал азап болот, теңирди мыйзамы канат болот деп берилет. Эми мындайча айтканда, сөздүн болушун сүйлөбөсөк болбойт. Чыныгы сөздөр, чыныгы иштер, чыныгы күчтөр менен сакталат дегендей. 21-кылымда дагы ушу адамдын анатомиясы же болбосо дене досу же телосы дейбиз, өз функциясын, кызматын алмашат экен. Энергия өткөргүч проводко айланат. Адамдын анатомиясы. Ошондо бул трансформаторго карап мындай салыштырып жазылат. Мисалы, могу электроэнергия эки баягы линия менен же провод менен келген болсо, адамга дагы ушундай бир аба аркылуу, абадагы программа аркылуу ошо энергия келип атыптыр. Бул энергия келип атканын далили ушул. Мына азыр адам билбей эле ошо энергия менен тамактанып калды. Сарымайды жеген деле киши жок. Илгеркиде бир койдун эти эмес, бир жиликти түгөткөн адам жок. Ошондо энергия менен тамактанып калыптыр. Ошо энергия адамга келгендиктен энергияны адам өткөрө албай, анан ошол жанагы аты жаман ооруларга жоолугуп атат. Ошол энергия адамдын өзүн күйгүзүп атат. Мисалы айтылып атпайбы, онкологияда мисалы мына кайрып атат да, чыгып аткан энергияны. Ансыгандай бул жерде дагы ушу телонун же болбосо дене достун башка кызматка өткөнүн же болбосо адамзаттын аалам жерге таасир эткенин ошону талкуу кылалы дедик. Азыр бизде угарманыбыз бар экен, көрөрманыбыз бар экен, суроосу бар экен, кабыл алсак. Кечирип коюңуз, мен ушундай эмеге тиги киши адам баласы тууралуу сөз козуп калыптырса сурайын деген кишинин кандай адам баласы маймылдан жаралган деген суроого темага көз карашыңызды айтып кетсеңиз дейм да. Эгер маймылдан жаралгандыгы чын десе, эмнеге ушу зоопарктагы канча жылдан бери келаткан талаадагы маймылдар түшүндүм, эжеке. Адам баласын айланып кетишпейт. Түшүндүм. Же болбосо ушул теманы раз закрыт болгондон кийин маданият жана тарых жылына байланыштуу парламенттен эмип туруп вообще кететтен чыгарса болобу ушу теманы, маймылдан жаралган дегендичи. Жакшы. Эжеке абдан туура суроо. Мына ушул жерде минтип айтылат. Эми болушун сүйлөйлү, ким кандай кабыл алса ошондой кабыл алсын. Адам баласы бул жерде минтип айтылат. Периштелер жерге түшкөн, анан периштеден баягы кыргыз дегендей кыргыз жаралган дейт. Ошон үчүн кыргыз өзү периште сымал адам. Жерде туруп көктөгү жылдызды тескейт дейт. Же болбосо бул жерде минтип айтылат. Дүйнө дүңгүрөп, дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган жомок менен жашаган
Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет. Эми кайыптан акыл табылып деп коет го бизде деле. Анысы кандай же болбосо мына биз деле ушу кайыптан кайып байланыш илимин алып атабыз. Же болбосо кыргыз ааламдан келген өкүл. Ааламдан келген өкүлүбүздүн далили ушул болуп атат. Ааламдык дастандарыбыз, ааламдык байланыштарыбыз болуп атат. Мына төкмө деле ааламдык байланыш. Үмөттүн же болбосо Саякбай атамдыкы деле ааламдык байланыш. Анысы кандай да ушул кайыптан алып берет дейт. Ошондо ааламдашуу убакта, мына ааламдашуу убакта дүйнө элинде мына азыр же бир саясатчысы багыт көрсөткөн жок, же бир техникасы, же бир окумуштуусу, же болбосо бир дин агымындагылар жол көрсөткөн жок. Ошол кезде дүйнө дүңгүрөп келип, анан кыргыз элине биригип гана кутулат, же болбосо тагдырын тапшырат дейт. Ошондо анан кутулат дейт. Эмнеге дегенде ааламдык законго же байланышка кыргыз элинин гана жан дүйнөсү жарактуу болгондуктан ошо дүйнө эли кыргыз элине биригип гана кутулат дейт. Себеби эмнеге дегенде кыргыз ааламдан келген өкүл. Ооба биз ушуну газетага бергенде сиз айткандай ошо былтыр бир мындай уяттуу киши чалды. Сиз айткан туура. Кайсы бир орусча газетаны аргументи и фактыда бир окумуштуу ушундай жазып чыкты деп. Анан мындай эле айталы. Адам ата ооба ааламдан келген деп айтылып жүрөт. Мындай баягы илимдерде, ааламдык илимдерде, мисалы Куранда дейли. Анан ошондо кайра айтылып атпайбы? Мына бизде гана адам болчу дейт го. Бизде гана адам дейт. Бизде гана атанын баркын билет. А башка улутта таксыр деп атат, инсан деп атат, человек деп атат. Мына ана көрдүңүзбү? Ошондо кайра эле бизде атанын баркын билет. Бизде атасы турганда керек болсо сакал койбойт. Атасы турганда баласын эркелетпейт. Ошентип адам атанын өзү дагы ошо кыргыз десек болот. Ошон үчүн бул жерде дагы 98-жыл Алай жергесинде адам ата көрүнүп шарт окулуп анан ушул келечектин мыйзам же 21-кылымдын мыйзамын берип атат да. Дагы бир ушу угарманыбыз, көрөрманыбыз бар экен. Суроосун кабыл алып коюп анан улантсак. Алло. Оу. Алло. Угулуп атат. Айта бериңиз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Сизге биринчи суроом. Сиз ислам динин тутмасызбы же темекилик динин тутмасызбы? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом. Баа бир элге чейин чоң лакап болуп кетти эле да. Зима не будет? Туура айта бериңиз. Жакшы сөз. Алло? Мейли өчүп калды окшойт. Абдан жакшы. Эжекенин биринчиси ошол бул жерде мындай айтылып атпайбы ошол? Кыргыз, улуу мыйзамды жаратпаса ошо 21-кылымда адамзатты ортоңку жолго салбаса тыптыйпыл болуп жоюлат деп. Бул эмне дегенде ооба кыргыз ааламдан келген өкүл экен. Ааламдашуу жүрүп атыптыр. Эми ааламдашуу деген бул мындай түшүнүк экен. Адамзат бир түшүнүк менен бир мыйзам менен жашап калат экен да. Ошондо ушул эле жерде жашайбыз, ушул эле көзгө көрүнгөн жашоодо. Бирок ааламдык түшүнүктө. Мына бүгүн биз пендечилик түшүнүккө түшүп кеткенбиз. Ошон үчүн жана сиз айткандай тарых жылында тарыхка карап эмес, келечекке карап иш кылсак, же болбосо барар дегеле астыда келечекке карап иш кылсак анан оңолот элек. Мисалы, мына пендечилик маданияттан чык дагы сен ааламдык маданият, ааламдык түшүнүккө жет. Эми бул кандай дегенде, эми эле киним суроо кылгандай айтып атпайбы мындай тийиштик кылып да, адамдын сен мазактаба, сен макта. Мен позитивмин. Ал нерсе улай эле азыр дагы угарманыбыз бар экен. Угуп коелу анан чогуу талкуу кылалы. Алло. Оу. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Байке, сиз неме деп атасыз? Мисалы үчүн, могу кыргыздар периштеден келген, анан асмандан түшкөн деп атпайсызбы? Улуу калк депчи. Улуу эл. Бул бөлөк улуттардын кандай болуп калат? Бөлөктөр каяктан келген анда? Биринчи да? Так. Анан экинчи, сиз могу ислам дини жака көп ишенбейсиз да? Аны мен азыр айтып берейин, өзүм түшүнүгүмдө, Так. İslam dini. Неме? Бул мындай. Эми кимиңер кандай кабыл алсаңар кабыл ала берели. Сиздер сүйлөгөндө биз деле угуп жүргөнбүз.
Мына кыргыздын улуулугу ушунда. Мындай карасаңыз. Кыргыз бир эле орус болсо, ошонун көзүнчө оң кыргыз турса дагы орусча сүйлөгөнгө аракет кылат. Бул кандай дегенде мына улуулук ушунда. Улуу эне кандай болот? Керек болсо небереси менен сүйлөшкүсү келет. Небересинин тили менен сүйлөшкүсү келет да. Уулу менен кызы менен сүйлөшкүсү келет. Ошонун тили менен сүйлөшөт. Ошон үчүн бу жерде улуу кыргыз адамзатты улутка бөлбөйт. Эгер бөлсө өзү утулат, соттолот дейт. Улуу кыргыз кор болгон сайын козголот, азайган сайын кулпурат. Буулуккан пенделерди улуулукка буруп тынат. Анан эми бу жерде ислам, теңир деген жөнүндө өтө көп сөз болуп кетти. Ислам, теңир деп мени бир теңирчи катары кабыл алат. Мен теңирчи эмесмин. Теңирчи деген мурун кандай бир бу чектөө болгон, бу түшүнүк болгон, мен аны түшүнбөйм. Теңир деп сүйлөп атканы мен теңирден түшкөн нерсени айтып атам да. Же болбосо сиздердин тилче айтканда мен аллачымын да. Аллачы сөздү айтып атам, ааламдан түшкөндө. Же болбосо саясат тили менен айтканда Акаевчи, Бакиевчисиң дегендей, алардын сөзүн сүйлөгөн саясат жүргүзгөндөй. Ансыгандай мен ааламдык берилген, ошо теңирден, Кудайдан, Алладан, ааламдан берилген нерсени түшүндүрүп атам. Эми бу жерде ислам динин же болбосо башка диндерди айталы. Бүгүнкү күнгө чейин пенделер пир туткан, чокунган, мынткен, сыйынган диндер улуу, ыйык, касиеттүү аталган пайгамбарлар жана 124 000 пайгамбарлар. Акыркы пайгамбар Мухаммед, Иса, Муса дегендер ошол учурдагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болгон. 1400 жыл мурун, 2000 жыл мурун адамзаттын аң сезими кандай болгон? Сабатсыз, караңгы болгон. Кудай кырсыккан чөйрөгө дин берген. Кыргыз элине эмес, кырсыккан чөйрөгө. Христиан жерине же ислам жерине мисалы. Муну жалпы карайлы. Дин, ошо жерге дин берген, пайгамбарын тарбиялап өстүргөн, бизге окшошпу, же да бирөөлөргө окшошпу ааламдан байланыш берген. Кырсыккан жерге. Бирок ошо пайгамбарларга Кудай өзүнүн купуя сырын, акырет жүзүн ааламдагы, адамзаттын дагы алдыда кандай жашоо болоорун өтө кыска аң сезимдин эң төмөнкү түбү менен түшүнүп берген. Ал кезде техника бар беле, телевизор бар беле, DVD бар беле, машина бар беле, самолет бар беле, сабатсыз, караңгы болгон. Көрдүңүзбү өзүнүн купуя сырын? Андан бери ар бир доордун улуу илими болот. Себеби ааламдагы, адамдагы тынымсыз, чексиз өсүүдө. 21 кылымда касиет күчүнө көрөт. Элге эркин өсүү буйрулат. Мына ар ким өзүнчө өсүп атат. Бирөө интернет менен өсүп атат. Бирөөдөн сөз алып угуп атат. Мына өсүп баратат ички жан дүйнөсү. Касиет күчүнө көрөт. Элге эркин өсүү буйрулат. Эми адамдын ааламдык жашоого жарактуу жан дүйнөгө ээ болот. Же болбосо биз мынтип айтабыз го, бала кезде кийин айтып калабыз. Бала кезде энет айтса да түшүнбөй жүрүп туруп, анан кийин айтып калабыз. Атам туура эле айтчу экен, апам туура эле айтчу экен, мен баркын билбептим. Ансыгандай биз Кудай, Аллах, анан эмне теңир деп келген менен баары бир ошону түшүнбөй келгенбиз. Бу жерде мынтип жазылат. Аллахка сыйынуу керекпи же сырдашуу башка маселеби? Сыйынуу бул бир беткей эле көрүнүш. Ал эми сырдашуу Кудай менен баарлашканга барабар. Аалам сыйкырын, кереметтерин кенен түшүнбөй туруп эле сыйынуу же чокунуу жеткен маңкурттук, айбан сымал сезим. Сырдашуу сыйкыр касиетке жетүү, сыйынуу милдет кылуу жан дүйнөнүн жардылыгы. Карасаңыз мына, сыйынуу, анда мындай айталы, кайра жөнөкөйлөшкөндө. Атаң Кудайың деп коет да, мисалы. Анын макросу Кудай дейли. Ал биз анын айтканын аткарган жокпуз. Же кенен түшүнбөйбүз. Анан барып эле Аллах берчи, теңир берчи деп эле мазарда же каба ташта же да бир жерде жүрөбүз. Жок. Сырдашуу башкы маселе. Сыйкыр кереметке жетишүү. Сыйынуу милдет кылуу жан дүйнөнүн жардылыгы. Ааламда эмне бар? Ааламда 6 катар аалам бар. Мына воздух, арбайлар бар, арбак. Дух деген бул арбак го. Арбак возит, духов возит. Мына, могу жерде пендечилик жашоо. Андан кийин жаның ааламга чыгат. Дене доскан өлөт. Адам өзү өлбөйт, жан өлбөйт. Ошондо экинчи жашоодо арбак жашоо. Анан
5 жашоо ар жакта, мына 3-чү. Анан соңку дүйнө, нур дүйнө, ааламдык кызматка даярдык, анан 7-чи арбай болуу дейт. Андан анан бийик Кудай турат. Анан биз чалынып кетсек эле Аллах кылды дейбиз. Дагы угарманыбыз бар экен. Суроосун кабыл алсак, анан талкуу кылалы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Эме баке, мен биринчи суроом, сиз ушу эме Алла Таалага сыйынуу эмес, сырлашуу керек деп атпайсызбы? Ооба. Ошондо сиз Алла Таала менен сырлашасызбы? Ооба. Азыр жооп кылайын. Болдубу? Аха. Эми бу жерде жана сөздөрдү улап коелу, анан муну улап кетели. Теңирчилик, сиз теңирчисизби дейт, ислам динine ишенесизби деп жана суроо болгон. Анан Зимани Будда эмнеге айттыңыз эле дейт. Теңирчилик бул дин эмес, жана дин кылабыз деп Анарбек Усубаев бирөөлөр чыкты го. Теңирчилик, кыргызчылык бул дин эмес. Ааламдан келген акырет теңир сырлары, нур дүйнөнүн түпкү нускасы. Кыргызчылык, теңирчилик бул дүйнө тааным. Акырет теңир сырлары, нур дүйнөнүн түпкү нускасы. Теңдешсиз аяндар. Мындайча айтканда түш аян деген деле бар го. Түштөн деле аян берилет го. Анысы кандай эле бул, мына кыргыз үйдө арча менен аластаган. Анан айтат, эмнеге арча менен аластайсың дейт. Көрсө ошондо бирөөнүн аян берилип атат. Ааламда ушундай касиет, же болбосо булут туман келип туруп тоонун башы менен өтүп кетет. Анан ошо ааламдык касиет арчага отуруп калат экен. Үйдө арчалаганда ааламдык касиет үйдү тазалап кетет. Керек болсо бала састымоодон айыгып атпайбы? Мына муну жокко чыгарабыз. Бул деле аян да. Түш деле жомок да. Бирок жомок чындыкка айланып атпайбы? Мына анысы кандай? Манас деле эмне менен айтылып атат? Мисалы Саякбай атамды. Ааламдык байланыш менен айтылып атат да. Анан эле, ооба, дин жакшы. Мен да мечит салгам, атам да ажыга алып барып келген. Бирок ал эволюция, өсүү баскычы. Азыр мындан ары не болот? Мындан ары адам өзү жаратуучулукка ээ болот. Могу 21-чи кылым жаратуучулардын доору. Мына кээ ушунда болуп атат. Дагы бир жакшы өйдө баскыч, дагы бир жакшы жашоо бар. Ошол жанагы алтын доор деген. Мисалы мына масын дагы, касын дагы адам өзү жаратат. Чеберин дагы, чоркогун дагы адам өзү жаратат. Караңызчы. Орну дагы, сыноону дагы адам өзү жаратат. Сиз микроэлемент космоссуз. Көктүн жердеги көчүргөн адамысыз. Эми сиз өзүңүз жаратыңыз да. Мына бу жерге келдик. Биз милдет кылабызбы? Жок, ар бир адам бир миссия, милдет, кызмат менен жаралып атат. Ошо 21-чи кылымда дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде, анан кыргыз эли адамзатты боштондукка чыгарыш керек болуп атпайбы? Мына эмнеге түшүп алды? Боштондукка чыкпай. Бирөө бийликте эле башын уруп алды. Бирөө байлыкта эле башын уруп алды. Бирөө агым динге кирип кетти. Бирөө эрге тием деп эле, мисалы, жок нерсе менен ошондо адам боштондукка чыгыш керек болуп атат. Боштондукка. Мына ошентип отуруп дин менен азыркы, же болбосо ошол динде берилген менен азыркы байланыштын айырмасы. Мына ошондой болуп атат. Анан эме эле айтылып атат, сиз аалам менен сырдашасызбы деп. Ооба, мен сырдашам. Аалам сырын кеңири түшүнбөй туруп эле сыйынуу бул милдет кылуу ааламга. Сыйынуу, сырдашуу, сыйкыр кереметке жетишүү. Мына баланын жүрөгүн көтөрөт кыргызчылык менен. Бул сыйкырчылыкпы? Азыр дагы ошо көрөрманыбыз бар экен. Кабыл алып койсок. Алло. Саламатсыңар. Саламат. Мен сизге суроону деген бул. Теңир машаяк деп айтылат. Сиз теңир деп атасыз. Теңирдин немесин кандай түшүнөсүз? Теңир деген өзү эмне? Чечмелеп берейин, Аха. Жакшы. Эми улуу кыргыз арбайлардын, же болбосо орустар айткандай жогорку күчтөрдүн укугу бар. Улутуңду арбайлардын укугу бар. Улутун жеригенди, тааныгысы келбегенди айыптоого, кырсыктырууга дейт. Анан урматтуу мусулмандар, момун мусулмандар, силер улутуңарды жээрбегиле. Силер улуулугуңарды билсеңер, анан билесиңер бийлик эмне, байлык эмне, дин эмне дегендей. Ошон үчүн биз улуулугубузду жоготуп алганбыз. Мына мурун айтылчу эле го. Теңирим колдо. Муну жокко чыгарасызбы? Теңир деген өзүм эмне? Алла деген өзүм эмне? Мына бу жерде айтылат. Алла эмне?
жалгыз жаратуучу деп айтасыз. А бул жерде айтылат Теңир Кудай эмне дегенде окуп берейин, ошол энергиясы кетпесин. Мына Куран бул Кудайды эле мактоо да, туурабы? Куран окуп туруп эле анан ошол бата кылабыз. Ошол адамга. Мына бул жерде мынтип айтылат. Кыргызчасын айтып берейин. Кудай, Теңир ааламды дагы, табиятты дагы, адамзатты дагы башкаруучу улуу күч. Жоктон бар кылуучу, жан алып, жан салуучу, жан дүйнөнү өстүрүүчү, өлтүрүүчү, кечиримдүү, кереметтүү, колдоочу, коргоочу, эки көзгө көрүнбөгөн, көк мейкин, сөлөкөт, чексиз кудурет, чексиз кудурет. Мына ушул Кудайга болгон мактоолордун сообу жаны, руху ааламга кетип, дене досу өлгөн баланча кызы баланчага багыштадык. Денесинин жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торпо болсун. Жаны рухуна ааламга кетет. Сиздер айтканда өлүп калбайт. Жаны руху ааламга кетти. Жогорку дүйнөлөрдөн, 7 катар ааламдан орун берген болсун. Жан дүйнөнүн жардылыгынан, могу пендечилик жашоодо кетирген күнөөсү болсо, жаратканым өзү кечирсин. Жан дүйнөнүн жардылыгынан ушул жерде бирөө менен жамандашып болгон болсо, Кудайым өзү кечирсин деп койбой, анан ошол жерге анан көргө сурак барат дегенде, мына ушундай. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бийик түшүнүккө өтүш керек. Дагы биздин угарман бар экен, кабыл алалы. Эми бул жерде каршылаш болгондо касиет күчүнө кирет дейт. Талкуу болгондо да бир нерсе такталат. Угатабыз сизди? Кабыл алалы угарманыбызды. Жоголуп кетти окшойт. Эми бул жерде менин бүгүнкү айтайын деген темам адамдын жаңы доордо ошо дене досунун башка кызматка өтүүсү. Же болбосо ушул жерде адамдын аалам жерге тийгизген таасири. Ошондо мына пейли жаман эл деп коет го. Же болбосо ниети жаман эл ушуну көрмөк деп коет. Же болбосо жана эним айткандай сиз зимани будет дедиңиз эле дейт. Ар бир адамда ушу ичинде керемет күч бар экен. Аны биз иштете албай өзүбүзгө тетир таасирин тийгизип атат. Байланышта угарманыбыз бар экен, көрөрманыбыз. Алло. Угатабыз. Саламатсыздар. Аллах Тааланын кечирүүчү, жаратуучу бул Аллах Таалага тиешелүү нерселер да, бул Теңир деп кыргыздар Аллах Тааланын кыргызчасын айтып атат да. Бул негизи Аллах Таалага тиешелүү нерселер. Аллах Тааладан башка. Жакшы. Эми бул жерде такайлы талкуу болуп келатат, эл арасында айтылып келатат. Биз элде жок нерсени айталы дегеним оюм болгон. Мына ошол мисалы мынтет го, ичим ооруп калды дейт, ичи ооруган оокат буйрубайт. Же болбосо бирөө келип ушу бир бата сурап, же кичине баягы дасторконун жайса, анан ичиң ыраазы болуп бата берилет. Бата чын ниеттен ыраазычылык менен берилсе толук кабыл болот дейт. Ансыгандай ошо ичте экен биздин керемет күчтүн баары эле. Анан биз ошону эмне менен чыгарып алганбыз? Көрө албастык менен, ичи тарылык менен, могу рамка деген жанагы боштондукка чыкпай эле биз рамкага кирип алганбыз. Менменсинүү менен, бийликке кызыгуу менен, байлыкка кызыгуу менен, ошо менен биз кармап алганбыз. Ошону эки көз менен чыгарып алганбыз. Жаман ар нерсени сүйлөй берип, оозубуз менен чыгарып алганбыз. Иштей керемет күчтү. Анан баягы жаманды уккан эмоция кулак менен чыгарып алганбыз. Ошентип азыр эки көздү көргөн нерседен биз чыгышыбыз керек болот. Көз караштан арылышыбыз керек болуп атат. Мына ошол кезде адамдын энергиясы туура иштеген атат. Анан бул жерде мына мынтип айтылат. Ошо кыш болбойт деген сөздө мисалы быйылкы жылда 3 жылдан бери ушул мына былтыркы жыл, быйылкы мындан ары кыргыздын кышты жоючу керемет касиети ойгонду. Кыргыздын кышты жоючу керемет касиети ойгонду. Кыш эмнеден пайда болгон? Кыр адамдын кырс мүнөсүнөн пайда болгон. Табият жаралганда бейиш болуп жаралган, адам жаралганда жаратуучу болуп жаралган. Ошо жаратуучулугун жоготуп ийген кезден ошо пенде болуп майдаланып кеткенбиз. Угарманыбыз бар экен, кабыл алсак. Жаңыр бар, жөн отурчу. Алло. Угатабыз.
Салам алейкум. Алейкум. Арыстан байке. О. Siz at başında teri çoğulttu özürmüz bilen Жакшы. Ооба ат баштан биз тери чоңултканбыз. Бизге атабыз пул берген эмес. 500 сом же 5000 сом алып жолго берген эмес. Иним ошо тери чогултуп, темир чогултуп, өз мээнетибиз менен жоктон бар кылып ушуга жеттик. Сен менин деңгээлиме жет, анан сын койсоң туура болот. Биринчи сен өзүңдү тааны, жаралуу максатыңды бил. Андан кийин анан иш кылат. Ооба ат башы куттуу жер. Ат башы деген бул ата башы. Аталар бириги ошо чечте өйдө отуруп көп нерсени чечип, анан аталардын башы, же болбосо аттын башы каякка бурулса, аркасынан ушул нерсе кеткен. Ошон үчүн иним сөзүң болбой калды окшойт, үзүлүп калды окшойт. Ошентип адам кичинекейден чоңойот. Анан эми ошол жерде жана айтылып атпайбы, бул жерде дагы теңир деген эмне деп. Теңир деп мына оң менен солду берип атпайбы, тең деп. Асманга жерди тең деп, аялга эрди тең деп, ысыкка суукту тең деп, ошентип жаман менен жакшы, же болбосо ак менен караны бириктирген сөз бул ошо өзү теңир. Анан эми ушунда мына адам азыр көп адам ооруп атат. Техника жетишти деп атабыз, медицина жетишти деп атабыз. Бирок медицина менен техниканын, ошо медицинанын жетишкени адамдын оорусун кубалап жетпей атпайбы? Ошол эмне болуп атат дегенде, ошол абада программа жүрүп атат. Же болбосо адам ааламдык энергия менен тамактанып атат. Ошо энергия адамдын өзүн күйгүзүп атат. Эми ошондо экинчи кызматына өтүш керек экен адамдын дене досу, же болбосо телосу. Мисалы, мына биз көздү арыктан аттоо үчүн эле берсе, биз аны көрө албастыкка, ичи тарылыкка, менменсинүүгө, сый күтүүгө берилип кеткенбиз. Эми көздү эмне кылып иштетиш керек экен жаңы доордо дегенде, көз менен көргөн нерсени өчүрүп, мына көзгө көрүнбөгөн мыйзамдарды тамызып машыгыш керек. Мисалы көчөдө турган кыз, көчөдө ичип жүргөн бомуш. Ал кечээ жакшы адам эле да, эртең деле Кудай буйрса жакшы жакка кетет. Ошону көз менен өчүрөлү. Көз менен өчүрөлү ал жаман нерсени. Анан жакшы нерсени жараталы. Мына ошондо көздүн экинчи кызматы бар экен. Баштын кандай кызматы бар экен жаңы доордо? Бош жаткан кара куш мээ иштеп баштайт экен. Же болбосо жанагы таштын бетиндеги күнбаш деген сүрөттөр бул адамзаттын 21-кылымда эң чоң формуласы болуп калат экен. Күнбаш деген мына айтылып атат, азыр окумуштуулар айтып жүрөт. Эң кыйын адамдын 6%, ойлоп тапкычтын 6% мээси иштейт экен. 6%. Анда bir adam, кейбір адамдық 1-2-3% иштейт болду экен. Анда башты эмнеге берген ушунча чоң? Ал качан иштейт? Ошо 21-кылымда иштейт экен. Бул кандай дегенде, адам жаралганда тилиосу жок жаралган болсо, анан турмуштун муктаждыгынан сөз чыкты. Мына бир ооз кыргыздын байыркылыгы ушул болуп атпайбы? Улуулугу ушул болуп атпайбы? Мына кел. Мен сен 78% бир муундан турат экен. Мисалы баш. Андан кийин баштадың, башкардың, Til dedin, til emistин, деп отуруп ошо бир муундан анан ар жагы уланып атат. Бизде женский, же мужской, же средний род деген жок мына. Ошо кыргыздын дагы байыркылыгын, улуулугун билгизип аткандыгы. Анан ошентип отуруп кийиз ойлоп тапты. Ошентип отуруп алачык ойлоп тапты, анан бозу ойлоп тапты, анан темир ойлоп тапты, анан кылыч ойлоп тапты, анан техника ойлоп тапты. Мына ошентип отуруп акылдын жеткен чеги бүттү дагы. Эми ошондо көп жылдык адамдын эволюциясы, мына эволюция тажрыйбанын негизинде анан адамдын бош жаткан кара куш мээси ишке түшөт. Кара куш мээ такай иштеш үчүн мындай улуу, мына бүгүн улуу окуу кылып атабыз. Чоң суроо, жооптор сөзсүз керек дейт. Ошон үчүн урматтуу журтум, тийип коюш керек бир нерсеге. Анан косколот, жаман, жакшы деп отуруп анан бир багытын табат. Бизге бөлүнгөн убакыт аяктап калгандыгына байланыштуу биздин бүгүнкү темаларды бир дагы эскерип кетсек. Улуу кыргыз, улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыптыйпыл болуп жоюлат. Улуу кыргыз, чыныгы сөздөр, чыныгы иштер, чыныгы күчтөр менен гана сакталат. Ошон үчүн бул жана дагы айтылып кетти, башка улуттар кандай деп. Башка улуттар ошо кыргыздан тараган, мисалы түрк тилдүү эл.
эми кайра кыргызга бир кичи мезгил келди. Дүйүн эли кыргыз болот же кыргын болот. А кыргыз кандай болгон? Кыргыз караңгы сырга караган, төлгө элгеге караган. Ошентип отуруп урматтуу улуу журтум. Мына мындан ары адамдын акылы эч нерсени жетектей дагы, чече дагы, токтото да албай калды. Мына ошол кезде ааламдан кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан касиеттүү кабарлар кыргыз элине келип түшүп атат. Кыргыз ааламдан келген өкүл, анын далили ааламдык байланыштары, ааламдык дастандары. Ошон үчүн урматтуу улуу журтум, улуулугубузду тааныйлы. Мына жана улуу эне неберелерине, чөбүрөлөрүнө кандай мамиле кылган болсо, кыргыз дагы ошо аалам жерге тийгизген таасири чоң. Эмки көрүшкөнчө, көрүүдө беришке жолукканча сак саламатта туруңуздар.